Кезектеги кардарынын күүгө келген уюун жасалма жол менен уруктандырып жаткан Улукбек Амадилов Кочкор районунун Теңдик айылынын жеке ветеринары. 4 түлүктүү селекциялык жол менен асылдандырууну колго алган ветеринар бул иш менен акыркы 3 жылдан бери алектенет. Учурда анда сүт багытындагы Симментал жана Бурый Швиц тукумундагы уйлардын уруктары бар. Ал эми уруктар бүткүл дүйнөлүк банктын сүт секторун өнүктүрүү долбоорунун алкагында жабдуулар менен алынып берилген. Элдер эми жаңы өнүп жатат бизде. Biz баштаганыбызга bir 3 жыл болуп калды. Башында коммерческий өзүбүз уруктарды сатып алып келип баштаганбыз. Андан кийин проект башталды. Андан уруктары да жакшы, арзан дагы болуп атат. Асылдандыруунун аракетин көргөн ветеринардын ишинин жыйынтыктары дагы жаман эмес. Маселен, мындан 9 ай мурун куудурган уйлары төлдөптүр. Мына ошол музоолор кармалган чарбанын ээсинин айтымында селекциялык жол менен төл алуу абдан жакшы экен. Маселен, 1 жашка чыга элек торпоктор эле 2 жаштагы кунаажын же букалай болуп көлөмдүү келет дейт. Аябай жакшы музоолор. Берки менен айырмасы асман менен жердей искусственный музоолору аябай жакшы болуп атат буюрса. Чоң кенен бар бука менен искусственный музоонун айырмасы асман менен жердей. Багы моюнду, кебетеси просто уйга кудурсаңар эле аябай жакшы чөт экен. 4 түлүктүү анын ичинен уй баласын селекциялык жол менен асылдандырууга карата бүгүнкү күндө Кочкор району боюнча 3 жеке ветеринар иш алып барууда. Алардын ишинин жыйынтыгы менен артталган 2023 жылдын жаз айларынан ушул күнгө чейин райондон бул жол менен 300дөн ашык уй уруктандырылып 75 музоо алынган. Сапатына өтүш керек экен. Санына эмес сапатына өтүп, дыйкан фермерлерибиз, мал багуучулар ушуга көңүл буруп жатышат. Айыл өкмөт тараптарынан да шаймадан капсыз кылса, жана 15 окуткан балдырыбызда даяр турушат. Ал эми ветеринарларды тийиштүү жабдуулар менен сапаттуу уруктар менен камсыздоо өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан жүзөгө ашырылууда. Тагыраагы бүткүл дүйнөлүк банктын сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу долбоорунун негизинде каржыланууда. Эсенбек Сталбек уулу, Нооруз Абылаев, жаңылыктар, Кочкор району.